Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala jaratkan jaratuvchi, alamların nesi, tarbiyat kunandası, ırısklandıruvchi, jana ahirettegi japadan jalgız padişah ağa salamlar bolsun. Anın akırkı jana hakikat paygambары, bizin kösömüz, yolbaşçыбыз, paygambарыбыз sallallahu aleyhi salamga salavatlar bolsun. Andan soň bizin ayal zatı amanat attı uşu dolborgo köngül burgan, nazar salgan bizin telekörüçülörüzgө Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Turganlar, bugün de biz jaşoobуздун ушундай bir mаңызы болгон тагыраак айтканда, jaşoobуздун кооздугу болгон, биздин жашообуздагы ушундай bir бермет, керемет биздин ааламыбыздын белгиси болгон энелер жөнүндө сөзүбүздү улантабыз. Буга чейин кыздарыбыз, аялдарыбыз жөнүндө сүйлөшүп келдик, эми энелерибиз жөнүндө. Тагыраак айтканда, мына ушул эне, аял жана анын коомдогу орду жөнүндө сүйлөшөлү. Бул маселе биз саясат, экономика, бажы биримдиги, терроризм, Сирия деп отуруп көз жаздымда калып кетти. Ага чейин деле бул маселе анчейин көтөрүлө берген эмес, балким ошонун көтөрүлбөгөндүктүн негизинде парда артында көз жаздымда калып отуруп, бүгүнкү күндө аялдарыбыздын, кыздарыбыздын, энелерибиздин абалын байкабай да калдык. Алардын чыныгы табиятынан эбак кетип калгандыгына көңүл бурбай, бүгүнкү акыбалын тан алып калдык. Ошондуктан келиңиздер бир акыл калча көрөлү. Ушу биз аял деген аялдар чындап эле аялдарбы? Же биз ушуларды ушинтип койдукпу? Эне дегенибиз энеби бүгүн? Же эне болбой калганбы? Ушуга биз сиздерди бир өңүлтөлү, ошол маселеге бир сүңгүп кирип, акыл калчайлы деп ушул долбоорду чакырдык эле. Келгениңиздерге Аллах ыраазы болгон болсун. Бүгүн аял менен коом, эне жана анын коомдогу орду жөнүндө сүйлөшөлү. Мен айтам, балким туура эмес болсо катасын оңдой турсуздар. Эне коомдун мындай бир жаратуучусу. Эне коомдун жасоочу бир ишканасы. Коомду жасоочу эне болсо керек деп ойлойм. Энеден чыкпаса, кандай гана коом болбосун, ал коом адамгерчиликтен алыс болсо керек. Адамгерчилик дегенибиз бул бүгүнкү күндө тилекке каршы бир башкача мааниге ээ болуп калды. Эгерде автобуста кетип атсаңыз, бир жашыраак бирөө ордун берсе, адамгерчилик кылды деп калабыз. Бирөө сөзүндө турса адамгерчилик кылды деп калат. Бул адамгерчиликтин бир көрүнүштөрү үчүн гана ушуну адамгерчилик деп атап атат. Адамгерчилик эмне өзү? Аны түшүнүш үчүн айбандыкты карап көрүш керек. Айбан өзүнүн табиятына ылайык жашаса, айбан дейилет. Карышкыр улуса, койго кол салса, камкор болсо карышкыр. Иттик кылса гана ит. Иттик кылбай коюшта, аны ит дейиш кыйын го. Кожоюну жок калган иттер мисалы үчүн үрбөйт. Аларды ким алат? Эч ким албайт. Ал иттик табиятын кылбай атат. Демек, Чыңгыз Айтматов айткан күндө адам болуп жашоо кыйын деген сөзүнүн төркүнүндө жаткан маани ушу болсо керек. Күндө айбандан ажырап жашоо кыйын. Күндө адам болуп жашоо кыйын дегени күндө адамгерчилик менен жашоо кыйын. Адамгерчилик айбандык эмес. Ал коом эненин тарбиясынан ажыраган болсо, адамгерчиликсиз коом болсо керек деп ойлойм. Адам табиятынан алыс коом болсо керек деп ойлойм. Бүгүнкү коомдогу кээ бир көрүнүштөр мени ушул ойго түртөт. Караңыздар. Эми улуу сөздө уят жок. Келиңиздер, бул бир гана мен айтып аткан сөз эмес, балким өзүңүздөр реалдуулуктан табасыздар. Эч качан эч бир айбан жанагындай көдөк кезинде өзүнүн башка жыныс болуп, өзүнүн жынысы болуп, өзүнүн мындай бир тууганына асылбайт. Тагыраак айтканда, бука торпокко секирбейт. Музоого секирбейт бука. Ал кунажын болмоюнча тийбейт ага. Бүгүн эркектер, кечиресиздер, 5 жашар кызды зордуктап өлтүрүп кетип атат. Бул айбандан да төмөндүкпү? Мен дөбөткө секирген дөбөттү көрө элекмин. Кудай сактасын. Анчейин деле маани бере бербейм, бирок акылымда бул нерсени көтөрбөйт. Кайсыдыр бир эркек жыныс
жануарларда кайсыдыр бир эркек жыныс менен аргындашканын менин мээм көтөрбөйт. Табиятта бул мыйзам жок болсо керек. Бирок бүгүн эркектер эрге тийип атат, аялдар үйлөнүп атат. Мына биздин жогорку кеңешке да келди. Биз эрге тийебиз, бизге уруксат бергиле. Биз үйлөнөбүз. Европада бир катар мамлекеттерде бул уруксат берилди. Айбан кылбаган нерсеби? Эми Европада ушундай мыйзам кабыл алынды, инцест деп аталат. Инцест, аты инцест, которгондо латындан которгондо күнөө деп которулат экен. Аты да куник. Ушул мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамга ылайык бала энесине, ата кызына үйлөнө алат. Эгер алардын макулдугу болсо. Бул мен түшүнбөйм, бул кайсы акыл көтөрөт муну. Мына ушу Европа мамлекеттеринде ушул кабыл алынды. Бизге да келсе керек. Андан ары бара турган болсок, бүгүн мектеп окуучуларында, балким мен калп айтсам, текшерсеңиздер, чын түбүнүн табарсыздар. Бүгүн мектеп окуучуларында 8-9, 10, 11 класстарда, жогорку класстарда өзгөчө айбандардан сексуалдык жол менен жуккан оорулар пайда боло баштады. Айбандардан жуккан оорулар пайда боло баштады. Бүгүн өлүктөр менен аргындашкандар бар. Некрофил деп коет экен. Эгерде Көрүстанда, эгерде жана моргтон өлүк сатып алган тыйыны жетпесе, барып Көрүстанды куулап ошол жерден чыгарып алат экен өлүктү. Бул да өзүнчө бизнес болуп бараткан экен. Андан ары зоофилдерди айттык, педофилдерди айттык. Андан ары бүгүн адам этин жегендер пайда болду. Легалдуу түрдө адам этин жегендер пайда болду. Медициналык максатта. Өзгөчө косметиканы карап көрөлү. Косметиканын эң менмин деген төрөсү, эң кымбаты жана пайдалуусу аялдардын аборт кылган эмбриондорунан жасалат экен. Мен угушума караганда. Мына ушул косметиканы койгон аялдарга биз токтонобуз. Алардын сулуулугуна жете албай кыйналабыз. Мына ушинтип адам өзүнүн табиятынан кетти. Ушул адамгерчиликпи? Ушул биз жетишкен коом, же болбосо биз умтулуп аткан коом ушул. Эмнеге коом ушундай болду? Менимче эне коомдогу өзүнүн ордун таштап койгондон болсо керек. Же энеден биз колундагы бийликти алып койдук. Коомду тарбиялоочу, коомду адам кылып кармап туруучу негизги каражатын алып койдук. Жана өзүн мына ушул айбандык багытка өзүн да салып койдук. Эң коркунучтуусу туугандар. Биздин келечегибиз эмне болот? Биз чынын айтыш керек, муну коркпой эле айтыш керек. Айдер ажосу, койдер кожосу жок, бир дабдырап, мүңкүрөп, мындай тентип кеткен эл эмеспиз да. Канчалык бизди чаташтырбасын, канчалык бизди алдабасын, бирок биздин тарыхыбыз бар. Бүгүн биз аныктай албай атканыбыз ал жок деген сөз эмес. Эртедир бирси күндөр тарых аныгын алат. Ар бирибиз каныбыз менен сезебиз. Биздин тарыхта эң зоболосуз зор учурларыбыз болгон. Ушундай бир сөз бар, эч качан татыктуулукту көрбөгөн адам кордукту татыктуулук деп ойлоп калат дейт да. Биз татыктуулукту көргөнбүз. Биз аны унуттук дагы биз бүгүнкү кордукту татыктуу жашоо деп ойлоп атабыз. Келечектеги кордукту биз өнүгүү деп ойлоп атабыз. Эй туугандар, биз өнүгүүнү көргөнбүз, биз татыктуулукту көргөнбүз. Бул нерселерди эстешибиз керек. Ким эсибизге салат? Энелер, коом ээлери. Мына ошондуктан эң коркунучтуусу бүгүнкү күндө дагы энелерибиздин коомду жаратуудагы, коомду тарбиялоодогу, коомду тартиптөөдөгү негизги каражаты анын сулуулугу, мээримдүүлүгү, жаратуучусу менен болгон тыгыз байланышы болмоюнча эне коомду тарбиялай албайт. Ушуну кайра энелерге кайтарышыбыз керек. Эми аны жоготпоосуна биз кепилдик беришибиз керек. Коом энеден башталат.